İlk söz sıraya verişen Kadırбек, Nurjigit Kadırбековичте. Assalamu alaikum, урматтуу ички иштер министринин өкүлү. Эми мен милициялардын кадыр баркын аябай коргойм, сыйлайм. Погончондор сыйлаш керек, анткени эки түрдүү көз тозоготун көрбөйт дейт. Биринчиси жараткандан коркуп тобогул ыйлаган көз, экинчиси мекеним, элим, журтум аман болсун деп уктабай чыккан көз деп коет. Ошол көз сиздердин көзүңүздөр. Бирок эми аттарын айтпайын, райондорун атабайм. Мына кече жакында эле бир райондо 834 грамм баңгизат алынган экен, күбө болуш үчүнчү далил зат катары. Ошонун 174 граммын милициялар урдап алды деген маалымат чыкты. Андан мурдараак бир шаарда билесиздер, уюшкан кылмыштуулук менен күрөш бөлүмүнүн башчысы менен кайгылуу кызмат инспектору 1 килограммга жакын маңгызатты бекитип таркатып жатканда кармалганы жарыяланган. Анан Баткен облусунда 3 кызматкер баңгизат соодасына аралашууга шектелип кармалды деп атат. Мен сиздерди жамандаган жокмун. Чыргагандан жылкычы болупмунбу деген бир сөз бар. Погонду тагып, форманы кийгизип, болор болбос айлыкты ченейстерди анан бар, кылмышкерди карма, күн-түн иште, уктаба, майрамдарда дагы катарда тур деп чыгарып коесуздар. Ошон үчүн айлыгы жок, үйү жок, 4-5 баласы бар. Мен эми актаган жокмун, бирок мындай акыбалга барып атат. Бирок эмнеге мына алып келген мыйзамыңарды чү дегенде эле укуктук жана социалдык жактан корголушуна кепилдиктерин алып таштап атасыздар. Нуржигит Кадырбекович, бул боюнча алып салган себебибиз, бул болсо 2021 жылга кабыл алынган мыйзамда прохождение правоохранительных органов жаңы закон кабыл алынган 2021 жыл. Ошол жерде укуктук бүт социалдык жактоолуу баардыгы каралган да. Бул экинчи жолу кайра кайталамасын деп ошон үчүн алып койдук. Ал жакта бүт каралган уже. Ал мыйзамда. Анан сизге да бир тактоо үчүн айтып кетейин, мына жана 870 граммдан 170 грамм наркотик жетишпей алды деп атпайсызбы? Аны болсо биз өзүбүз иште алып тергеп, райондан алып маалымат болуп, өзүбүз тергеп, өзүбүз аны тактап, анан прокуратурага бергенбиз иш козгош үчүн. Айтып кетерimiz, өзүбүздүн азыр өз ишин өзү тазалоо боюнча аябай чоң иш жүрүп жатат. Ошонун негизинде көп нерселер чыгып атат да. Спецназда иштеген абдан дасыккан адис бир таанышым Россияга кетти. Анткени бир нече баласы бар, квартирада же үй тийбейт. Ал мылтыгын кармап алып, мекенди кантип коргойм, кантип кылмыскер менен күрөшөм, кантип мыйзамдыкты сактайм деп башка нерсеге көңүлүн бөлбөш керек. Анан мылтыгын кармап алып, форманы кийип алып, түндөсү жүрүп, кантип квартира сатып алам, кантип бала бакырамды багам, же чек арада туруп, кантип анан ал мекенге кызмат кылат, ойлонуп көрбөйсүздөрбү? Ошон үчүн урматтуу погон тагынган менин мекендештерим, силерге аябай тарапкермин, колдойм. Но социалдык, укуктук жактан коргоо маселеси сөз боюнча кала бербесин. Эгерде бизден жардам керек болсо айтыңыздар. Чоң рахмат.